Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү. Жана албетте угармандарды куттуктайбыз. Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу старт алды. Жалпыңыздарды бизге кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Кызматта Атыжонун Гүлкайыр Нурматова. Анда дароо эле дүркүрөгөн кол чабуулар менен студиябызга кирип келген коногубузду тосуп алалы. Жаңы толкун 2013 сынагынын катышуучусу Айбек Бакытбеков. Саламатсызбы, Айбек? Саламатчылык. Маанайлар кандай? Маанайы сонун. Кандай келип алдыңыз? Тыгындарга карабай аракет кылдык кечикпегенге. Өз убагында келгенге. Ооба. Баары жакшы, демек даярдыктар да сонун, Кудайга шүгүр. Азаматсыз. Анда Айбек экөөбүз шоунун башында эле келишим түзүп алалы. Программанын жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Ал жаңырышы менен мен Фионаны издейм деп айтышыңыз керек. Болуптур. Түшүндүңүз, Эгерде сиз тараптан эч кандай реакция жүрбөсө, программанын соңунда утулуп калсаңыз, жаныңызда сандык турат, ошол сандыктын ичинде толтура тапшырмалар катылган. Ал тапшырма кандай тапшырмалар бар өзүбүз дагы билбейбиз. Аткарасыз тапшырманы программанын соңунда. Айла жок. Анда репетиция кыла албайлы, Айбек? Кандай дейсиз? Болуптур. Кетти анда. Мен Фионаны издеп жүрөм. Туура. Туура эле, Ооба, эми бир жолу. Мен Фионаны издеп жүрөм. Азаматсыз. Ардактуу достор, жалпыңыздарды Тумар радиосуна жана Тумар ТВ телеканалына, плюс биздин Инстаграм социалдык баракчабызга Тумар ФМге чакырып өтөлү. Азыркы тапта түз эфир жүрүп жатат. Конокто болсо таланттуучу Айбек Бакытбеков. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо таланттуучу Айбек Бакытбеков. Айбек, жакында эле сиз маданияттын мыкты кызматкери аталыптырсыз, Куттуктайбыз. Бул дүркүрөгөн кол чабууларды арнап койбойлубу сизге? Азаматсыз. Жакшы. Анда Айбек киного да тартылыптырсыз жакында эле. Ооба, биринчи дебют болду мен үчүн. Эң алгачкы. Анан кийин эмне болуп тартылып калдыңыз? Кастинг аркылуу тандап алыштыбы сизди же кандай? Кино кимге таандык идеясы кинонун? Кинонун идеясы Ырыс Жомартова эжекебизге таандык. Мыкты режиссер, мыкты эжекебиз бар. Ушу продюсерим менен иштеп жүргөн убакта таанышып калганбыз. Анан кино тартам деп жүрүптүр Ырысчы. Ошол кастинг өткөрүп жатыптыр. Анан сени деле көрүп көрбөйлү, балким сага деле жарашып кетет ушул роль деп. Анан негизи Ырыс эженин бир өзүнчө бир кандай десем кудурети бар экен да, мындай адамда. Аны менен мисалы үчүн ойносоң өзүң ачылып, актерский чеберчиликтериң ачылып кетет экен да. Катылып турган таланттар ачылып кетип атты. Анан кастингден эле мен Ырыс эже менен ойнодум да ролдучу. Кимдин ролунда Ырыс эже? Ырыс эже өзү тартылганбы кинодо? Ооба, өзү тартылган. Кошунанын ролун ойнойт. Ушакчы келин эжешкалар болот эмеспи? Ошолдой ролду ойногон. Бирок кастингде мен апамдын ролун ойноду да. Ошон үчүн мага жеңил болду кастингден. Ошол менен өтүп кеттик десем туура болот да. Аленка Орус улутундагы айым, Ооба, Орус улутундагы айым. Ал дагы кастинг аркылуу өттү. Ким тандады ал кызды? Негизи башка эле адамдар тартылмак экен. Чын айтканда профессионал эле актерлор тартылмак экен. Анан биз келип жеңип кетиптирбиз да, мындайча айткандачы. Анткени Алена дагы мыкты чеберчиликти көрсөтүптүр. Өзүнүн жашына карабастан, анткени ал мектепте окуйт. 17 жашта өзү бирок мындай улуу мүнөз кыз экен. Аябай токтоо мүнөз экен. Ошо анан келип туруп эле кастингден ыйлачы десе ыйлап салыптыр да. Өтүп кетти. Анан ошол себеп болуп өтүп кеттир да. Өкүңөр аткарганда мындай оор болгон жокпу?
Жок, биз биринчи мүнөттөрдөн эле биз дос катары сүйлөшүп кеттик, таанышып, анткени Суу Самырга чейин машина менен бардык да. Анан баягы убакытты жөн кетирбестен сүйлөшкөнчө барып, ошо биринчи мүнөттөрдөн эле дос болуп сүйлөшүп калдык. Ошонун жеңил эле болду. Негизи мага өтө жеңил болду, анткени ушу актерлордогу Жоробек Аралбаев деген мыкты актер агайыбыз бар, Бурул Асакеева деген эжекебиз бар, Арабаят көрүп калсаңыздар керек. Ооба, көргөнбүз. Бала кезде. Ошонун баягы башкы алып баруучусу эжекебиз. Ошол адамдар менен ойногон мен үчүн сыймык биринчиден, экинчиден ошол адамдарга байланыштуу мен ачылдым да баягы. Мага жеңил болду. Ачка болгон учурлар болдубу, курсак ачып? Жок, ошо тамак жагынан өтө сонун болду. Биз жылкынын эти менен манты жеп аттык да. Эмне дейсиңер? Анын баарын ким алып келип атты силерге? Албетте, ырыс эженин кадыр баркы чоң экен. Суу Самырда мындайча айтканда авторитети өтө чоң экен. Анан ошого байланыштуу биз айтып өткөндөй эле жылкынын эти менен манты жеп отурдук. Салмак коштуңар. Салмакты коштук, албетте, анткени мен арык болуп эле кеткем, анан келсем 5-6 килограмм кошуп. Мен да таң калып атпайм, мурун Айбек байке арык эмес беле деп. Азыр сенбиз. Азыр ооба. Тамаша. Жок, азыр чоңойдук бираз, кичине картайдык. Жакшы. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Туп-туура Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалда Тумар Тайм шоу суланууда конокто болсо Айбек Бакытбеков. Биздин Инстаграм социалдык баракчабызга дагы чакырып өтөлү. Ал жакта суроолор болсо сөзсүз түрдө жадырсаңыз болот. Жана ошондой эле Тумар Таймдын башкы демөөчүсү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү 20 жашта. Бул юбилейдин урматына Леон бардык бут кийимдин жаңы коллекциясына 20% арзандатуу белек кылат. Плюс белектер, кардарларга бонустар. Акция Леон дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында 2018 жылдын 1-сентябрына чейин жүргүзүлөт. Айбек, анда дароо эле кезекти кийинки рубрикага берели, Болуптур. Ал мындайча аталат. Тумар Таймда сырды өткөн суроолор. Бисмилла. Дал ушундай аталат, сырды өткөн суроолор. Корккон жоксузбу? Жок. Анда отургучка жакшылап отуруп. Бекемирээк отуруп. Ооба. Сизге 1 мүнөт берилет, 20 суроо. Ооба же жок деп эле жооп бересиз. Болуптур. Түшүндүрүүнүн кереги жок. Түшүндүк, Анда кеттик. Ыймандуусузбу? Ооба. Өзүңүздү Айбектердин арасынан эң мыктысымын деп ойлойсузбу? Ооба. Быйыл үйлөнөсүзбү? Жок. Тамактандайсызбы? Ооба. Уктаганда коңурук тартасызбы? Ооба. Коомдук транспорт колдоносузбу? Жок. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Жок. Тоок сойгонду билесизби? Ооба. Музыкалык аспаптарда ойнойсузбу? Ооба. IQ-ңуз 80ден өйдөбү? Ооба. Көбөйтүү таблицасын толук билесизби? Жок. Өзүңүздү семизмин деп ойлойсузбу? Жок. Жасалмардайсызбы? Жок. Сага деген ырды сатып алдыңыз беле? Жок. Жолугушууга барбай койгон учур болду беле? Ооба. Карызды бербеген учур болду беле? Жок. Диета кармайсызбы? Ооба. Хайп үчүн баарына даярсызбы? Жок. Ариана Грандеге үйлөнөт белеңиз? Жок. Суроолорду токтотоюмбу? Жок. Анда азаматсыз, бул колчуялар сизге. Чоң рахмат. Кантсе дагы жетиштиңиз? 20 суроого ооба жок деп жооп берүүгө азаматсыз. Азыр байкайбыз. Сага деген ыр тууралуу сүйлөшүп өтпөйлүбү, Ооба, жакшы. Ал сөзү обону кимге таандык? Сөзү Кыялбек Урманбетов агабызга таандык. Сөздөрү мыкты, байкасаңыздар керек. Ооба. Бегиш дагы бар. Ооба, ал идея кимге таандык? Бегишти кошуп рэп айттыруу. Негизи бул ыр Ома байкебиз, регги Ома Андарбеков агабыз регги стилин ырдаган. Мен регги стилинде бул ырды көрө алган жокмун. Мен бул ырды латинос стилинде көрдүм. Ошол анан байкы Ома экөөбүз ырдаган, өзү жалгыз ырдаган да. Анан мен аны кайталанбайын деп, бир аз жаңылык киргизейин деп, өзгөчөлүк киргизейин деп. Анан ушул ырдын ичинде Бегишти да көрө алдым. Анан Бегишке сунуш кылдым. Албетте жок деген жок. Жакшы ыр болду го деп ишенем.
Жакшы. Сиздерге жакты. Жаңырып атат, бизге дагы абдан жакты. Клип баса тартылабы буларга? Буюрса, бир аз жашыл күчүнө кирип, жашылданып, эшик бир аз кооздонуп дегендей моменттерди аз күтүп жатабыз. Жай мезгилдерине барып калат окшойт, Ооба, анткени өзү шаңдуу, жайга мындай жакыныраак. Ошондуктан жайында тартабыз го дейм. Жайдын чилдесинде. Көлдүн жээгинен тартайын деген оюңуз жокпу? Андай деле ойлор бар, бирок көлдүн жээгинде көп эле клиптер бар. Бир аз ойлонуп, өзгөчөлөнөбүз го деп ойлоп турам. Кандай идеялар бар, мисалы, кандай кылайын деп атасыңар клипти? Негизи шаңдуу болот. Албетте башкы каарман болот. Ошого жакшы бир сулуу айымдарды издеп жүрөбүз. Каалоочулар болсо атыңарды айтып, биз менен байланышсаңыздар да болот демекчимин. Бир аз реклама кылып кетпейлиби? Макул. Кастингге. Ошо бир гана жакшы кадрлар, Кыргызстандын дагы бир кооз жагынан көрсөтө турчу кадрлар болот. Сюжет болбойт го деп ойлойм. Анткени булар өзү шаңдуу болуп турса, анан сюжет да кылып салсак бир аз туура эмес болуп калат деп ойлойм. Ошондуктан өтө жөнөкөй. Ыр, күлкү, бий болот экен, шаң болот. Сүйүүнүн дагы бир канча бир пайызы болот. Ошону да чагылыштырабыз. Эми буюрса жакшы клип болот, кыргыз элиме жагат деп ишенем. Жакшы. Сигналды эмне өткөрүп атасыз? Мен фенон издеп жүрөм. Өткөрбөңүз, абайлаңыз. Фенон издеп жүрөм. Тамак тандайсызбы деген суроого ооба деп жооп бердиңиз. Негизи мен тамакка баягы орусча айтканда капризный эмесмин да. Бирок тилекке каршы баягы ден соолукту жакшы алып жүрүш үчүн, ушинтип эфирлерге шаңдуу келиш үчүн кээ бирде баягы витаминден көбүрөөк жеп, мисалы ундан жасалган нерселерди азыраак жеп дегендей, ундан азыраак жасалган нерселерди жашылча жемиш. Ооба, анан майлуу нерселерди азайтып деген. Диетада турбайсызбы? Постоянно. Тилекке каршы мен биздин генибизде бардыгы толуп келет, мындай пейлигенен дегендейчи. Ошону өзүм нарындык болгондуктан этти да жакшы көрөбүз. Анан ошо кээде өзүбүздү мындай бир аз карманып коебуз тамактан. Антпесе да болбойт экен да, артист болгондон кийин. Ошо. Жакшы. Угармандардан келген суроолор дагы бар экен. Азыр аларды жаңыртаардан мурун биздин башкы демөөчүбүз тууралуу маалымат берип өтөлү. Тумар Таймдын башкы демөөчүсү Леон бут кийим дүкөндөрүндө кичинекей бөбөктөр жана чоңдор үчүн бут кийимдин кенен ассортименти бар. 3000ден ашык бут кийимдин түрүн каалаганыңызды тандаңыз. Спорт менен машыгууга керектүү той топур, мааракеге жана күнүмдүк жашоого ылайыктуу бут кийимдин сапаттуусу Леон дүкөндөрүндө. Айбек, бизде көптөгөн угармандарыбыз суранып жаткан ырдап берсинчи деп. Макул анда. Сиз уруксат берсеңиз эле. Уруксат берейин. Алдыңыздарда Айбек Бакытбеков кетти анда ырдайбыз. Сага деген ырды ырдап берип коелу, ошол аябай сүйлөшүп калдык. Жалпы Тумар радиосунун угармандарына жана жалпы Тумар радиосунун Инстаграмдагы подписчиктерине жакшынакай чыгарма болгуңуздар. Жер кыдырган желден сурап дареги, күткөн жүрөктү бүтпөс муңу бар. Жалгыз сени издеп келет карегим, сагынычымды сүйүүрү бар. Бара сага, бир сага, байлап жанымды бакыт каалайын. Жана сага, бир сага, жаным күйүп, жылдыз болуп жанайын сага. Азаматсыз. Бул дүркүрөгөн кол чабуулар сизге. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз, ардактуу достор, сизди катарыбызда күтөбүз. Сөзсүз түрдө кошулуңуз Тумар FM Instagram баракчасын. Азыркы учурда ырчы Айбек Бакытбеков алып барып жатат. Суроолор болсо сөзсүз түрдө жаадырыңыз. Алдыда болсо ким ырдайт деп ойлоп турасыз, Айбек? Казак туугандардан деле ырдаса керек Алдыда Айбек Бакытбеков ырдайт жана Бекиш сага. Өтө жакшы. Тумар Тайм.
Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда конокто болсо таланттуу ырчы Айбек Бакытбеков. Актер деп да кетсек болчу да го, Айбек? Дал өзү. Негизи киного тартылган жактыбы? Албетте мен үчүн бул жаңылык болду. Өтө кылдаттык менен мамиле кылдым. Өтө жакты мага. Өтө сонун экен. Эми артист болгондон кийин ар тарапта болуш керек. Актерлук чеберчиликти дагы өзүбүздүн амплуабыбызга киргизип койдук. Ошо. Негизи сабак алып жатасызбы? Сабак негизи биз деген Куринкеев училище, Мураталы Куринкеев атындагы училищеде окуп жүргөндө ошол жакта көп нерсе өтүлчү да. Сцена речи деген сабактар бар. Балким ошонун бир таасирлери тийсе керек. Ошолор жетиштүүбү сиз үчүн? Мыкты актер болуш үчүн же дагы келечекте окуйн деген ой барбы? Билим алайын, атайын деп? Аракет кылабыз буйруса. Бирок кээде академикалык сабак алып, адамдын баягы өзүнүн ички нерсесин бузуп алышы мүмкүн да. Негизи бизге дагы баягы вокалдан дагы сабак берип атканда айтат да. Көп эле угу бербе дейт да. Эми угуш керек, основной баягы фундаментти алыш керек, бирок өзүңдүн баягы түпкү жүрөгүң менен ырдап көнүш керек да. Баягы угуп дегенде кимди угуп? Мугалимдердиби сабак берген же? Мугалимдерди угуш керек, жана өзүң дагы баягы анализ жасап өсүшүң керек да, чыгармачылык жактанчы. Анан баягы ар кимди эле угу берсең, өзүңдүн талантыңды, өзүңдүн эмеңди, үнүңдү бузмалап алышы мүмкүн деген имиш бар да. Ар башка адис ар башка үйрөтөт да, ошондой жыйынтык чыгарсак болчу да, Анткени ар кимдики ар башкача. Албетте, бул үн сеники да. Бул сенин ичиңен чыгат, аны эч ким билбейт. Өзүң үнүңдү өзүң сезесиң, өзүң билесиң. Өзүң сезип, өзүң анализ кылып, өзүң баягы тарбиялашың керек да, негизичи. Эң башкы фундамент сабактарын эжейден алыш керек, угуш керек. Негизи ошондой эле актерлук чеберчиликте өтө эле берилип кетпеш керек. Өзүңдүн характериң, өзүңдүн болгон мүнөзүң. Кандай адам болсо ошону эле чагылдырыш керек. Чагылдырыш керек, бирок ошо баягы ситуацияга, моментке байланыштуу кылып ойнош керек да. Ошо. Жакшы. Айбек, сиз азыркы тапта жалгыз иштеп жатасыз, Ооба. Мурунку продюсериңиз Дана Абдыбекова менен азыркы тапта кандай мамиледесиз? Мамилеси өтө жакшы. Биз башынан эле бала эне болуп иштеп баштаганбыз. Азыркыга чейин мамилебиз өтө сонун, жакшы. Азыркыга чейин кеңештерин берип турат, жардамын берет. Албетте. Эми Дана жекебиздин, продюсерибиздин алдында 3 кызы бар. Алар чоңоюп келатат. Бирөөсүн мектепке алып барыш керек, бирөөсүн окуу жайына алып барыш керек дегендей. Биз баягы эрке бала боло бербей, ошо кыздарыңызды тарбиялаңыз, убактты ошо кыздарыңызга бөлүңүз деп бир келишим кылып, өзүнчө эле иштешейин деп чечтиңиз. Өзүнчө иштей берейин дедим. Анткени өзүм деле чоңоюп калдым. Кандай экен негизи өзүнчө иштешкен? Өзүнчө иштеген. Оорбу? Минус, плюс жактары? Минустары ушу Дана же кыла турган кээ бирки жумуштарды өзүм жетишпей кетем да. Бирок көнүп бартабыз, баары жакшы. Азыркы тапта ар бир ырчынын менеджери болот экен. Сизде ой жокпу? Менеджер менен иштешейин деген. Менеджерлер бар. Азыр кастинг өтүп жатат. Өзүңүз тандап атасызбы? Ооба, өзүм тандап атам. Анткени менеджер звукту коюп, кассета коюп, флешка сайып дегендей. Ошол менен эле чектелип калбастан баягы жакшы дос, мейман болуш керек деп ойлойм. Адамгерчилик болуш керек. Бири-бирибизди туура түшүнүшүбүз керек. Анткени ар кандай ситуациялар болот. Ошого байланыштуу менеджериң дагы сени сөзүңдүн жарымынан түшүнгөндөй адам болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Достордон эле бирөөнү кыла албайсызбы? Досторум бар эле ырчы болуп атпайбы? Жакшы. Тумар ТВ саламатсыздарбы? Ишиңерге ийгилик. Бар болгула. Айбек, суроом бар эле, сүйлөшкөн кызыңыз барбы деп, жок деп жооп берди. Буга чейин эле жооп алдык бул суроого. Тумар, силерге тунук эфир каалаймын. Ишиңерге ийгилик. Айбек, сураныч деген экен. Апалар тууралуу бул бир музыкалык чыгарма берип ырдап коюңузчу. Атым Айгуля дептир. СМС билдирүүсүн узаткан Айгуля. Айгуля, албетте ырдап беребиз.
Гүлкайыр эжекебиз уруксат берсе эле ырдаңыз орундатабыз. күтүп жатышат баары. Үй бүлөсү менен көрүп аткан окшойт. Жалпы энелерге арналат. Айгүл айымдын атынан. Энеке бай, ойыгым ыйыгым, энеке бай, окутманым уюгум, агып келип, тамырыңдан алтымыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум, энеке бай, сен... Болду, ушу менен бүтүрүп болчу. Макул, азаматсыз. Айбек, ушундай учурлар көп болобу, сөздөрүн унутуп калган? Албетте, бирок импровизация кылып кетебиз, кытайча ырдап кетебиз. Макул, бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Гүл Жигиткалыков ырдайт. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Айбек, наушникти кийебиз. Анан микрофонго жакыныраак сүйлөйбүз. Конокто болсо Айбек Бакытбеков. Ардактуу достор, суроолор болсо жадырсаңыз болот. Учурда биздин Instagram социалдык баракчабызда түз эфир жүрүп жатат. Плюс 770-96-1025 WhatsApp номерибиз, 6100 касандары жана Тумар ЧКТФ медиа порталы кызматта. Айбек, сиз мындан ошондо 5 жыл мурун, 2013-жылы жаңы толкун сынагына барып келгенсиз. Ошол учурду кандай эстейсиз? Жылмаюу мененби же кайгыруу мененби азыркы учурда? Мындай жылмаюу да жок, кайгыруу да жок да. Анан мындай бирок жылмаюу деле убактылар бар. Албетте жакшы учурлар болгон. Ал жакта дагы мен үчүн өтө чоң мектеп болду ал жер. Ал жер мени көп нерсеге үйрөттү. Анткени бул өтө чоң мектеп. Ага көп киши эле баягы Кудайым бере бербейт да андай нерсени. Ошонун негизи эле мага чейин барып келген мыкты жигиттер бар. Алар дагы ошол адамдарга буйруганына мен дагы өтө Кудайга ыраазымын. Аларга буйруган жана мага буйруган. Анткени ал жактан мектепти көрүп келип, биз албетте бияктан ошол тажрыйба менен бөлүшөбүз. Биздин дагы чыгармачылык чөйрөбүзгө, дүйнөбүзгө бир салым болуп калса керек деп ойлойм да. Ошондой деп ишенем. Жакшы. Сигналды дагы укканда айтып койсоңуз жакшы болмок. Мен Фионаны издечү. Келиңиз. Мен Фионаны издеп жүрөм. Такыр реакция болбойт го сиз тараптан эч кандай? Ушундай көнчүкүр экен да бир аз. Көнө албай атасызбы? Акырындап көнүп келатабыз. Жакшы. Көндүрүп кетесиз деген ишеничте. Көндүрүп атасыздар. Программанын сонуна чейин келген каттар бар. Салют Тумар, ишиңерге ийгилик, бар болуңуздар. Жана ошондой эле жалпы республикалык тест тапшырдыңыз беле? Айбек, канча балл алдыңыз эле? Дейт. Бүтүрүүчүлөрдүн бири окшойт. 13-63 менен аяктаган абонент СМС билдирсеңиз аттан. Мен тест тапшырган эмесмин. Мен 9-классты бүтүрүп эле ушу Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык училищеге тапшырып кеткем. Ал жактан бүт 5 деген баа менен өткөм. Ал жакта бирок талаптар башкачараак, музыкалдуу талаптар, слух деген бар. Үндү текшерет, слухту текшерет. 3 тур болуш керек, Анан диктант жазасың. Кыргыз тилиненби? Орус. Каалагандай жазат. Жакшы. Келген дагы суроолор бар. Ишиңерге ийгилик. Баса Айбек, бүтүрүүчүлөргө дагы ийгилик каалап өтпөйлү, Ак жолго алайлы. Ооба, ак жолго алайбыз албетте. Ойлогон ой максаттарына, тилеген тилектерине жетсин. Жакшы окуңуздар демекчимин. Ошо ийгилик каалайм жалпы бүтүрүүчүлөргө. Ийгилик каалайбыз. Тумар, ишиңерге ийгилик, бар болуңуздар. Жана менин Айбекке суроом бар эле. Айбек, кино канча убакытта тартылды? Деген СМС билдирүүсүн калтырыптыр. 33-22 менен аяктаган абонент. Кинобуз 2 айдын ичинде бүттү. Сусамурда дагы жарым айда жүрдүк. Ошо Сусамур жергесинен көбүрөөк болуп калдык, көбүрөөк тарттык ошол жактан. Бияка келип, шаардан дагы анча-мынча съемкалар болду. Бияктан бирок бат эле тартып койдук. Ошол кинодо сиз шаардык жигиттин ролундасызбы же айылдык? Айылдык
жигиттин ролундамын, бирок ошо айылда мектепти бүтүрүп, шаарга окуу жайга тапшырып, окуу жайды бүтүрүп, анан Аленканы сүйүп каласыз. Жок, жактырып калам Аленканы, бирок ата-энемди жалгыз калтырбастан кайра айылга келип алам да. Ошо айылга келип, ошо айылдагы балдарга мугалим болом да. Жакшы, сюжети жакшы экен, көрүш керек экен сөзсүз түрдө. Тумар ишиңерге ийгилик. Айбек байке ырдап берсинчи деген экен. Буюрса, жарнамалык тынуудан кийин ырдап берет. Ардактуу достор. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Дал ушундай Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда, ардактуу достор. Жана ошондой эле кийинки рубрикабыз Айбек сырдуу рецепт деп аталат. Айбек даярдап келген тамак бар. Ардактуу достор, сиздерди байланышта күтөбүз. Номерибиз 0312 5101 81. Дал ушул номерди терип тамактын аталышын табыңыз, дагы Тумар радиосунун фирмалык белектерине ээ болуңуз. Айбек, даярсызбы? Буюрса даярбыз. Макул, анда кеттик. Ооба. Даярдоо ыкмасы: биринчи төө бурчакты жылуу сууга 7-8 саат чылап, андан соң бышырып алабыз. Экинчиси жашылчалардын баарын арчып, чоң-чоң туурайбыз. Жана үчүнчүсү этти болсо кесек, ал эми пиязды болсо майда туурап даярдап алабыз. Төртүнчү, казанга майды куюп, ал кызган кезде этти салып кызарта кууруйбуз. Андан соң ирети менен жашылчаларды, алгач пиязды, анан сабизди, картошканы, аягында томат пастасын салып 10 мүнөттөй кууруйбуз. Андан соң сууну куюп, төө бурчакты, болгар калемперин салып, жай отто 40 мүнөттөй кайнатабыз. Шорпо бышкан кезде майда тууралган сарымсакты жана укропту салабыз. Тамак даяр. Кайсыл тамакты жасады Айбек? Байланышта угарманыбыз бар. Калалып төргө өткөзөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кутмандуу кечиңиз менен. Атыңыз? Алина, тамактын аталышы барбы, жооп сизде? Борщпу? Айбек, борщпу? Жок, Дагы ойлонуп көрүш керек болду. Ооба, багыт берип өтпөйлү. Эң башкысы эмне болуп атат бул жакта? Курамында тобурчак. Анан борщко тобурчак кошулабы? Шорпо. Эмне шорпо? Эмне шорпо ошондо? Жакындап келатасыз, Алина. Эмне шорпо болуп калат ошондо? Барбы, жооп? Алина. Борщ эмес тилекке каршы. Анда кийинки угарманыбызды калалы эле, башкаларга да мүмкүнчүлүк берели. Угарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Алина, Ооба. Алина, жооп барбы? Кайсы тамакты жасады Айбек? Төө бурчактан жасалган суп. Азаматсыз. Баракелде. Бул дүркүрөгөн кол чебалар сизге. Алина, телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Белеңизди кайдан качан алып кетесиз? Ал тууралуу эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Ардактуу достор, Тумар радиосунан жана Тумар ТВ телеканалынан алыстамай жок. Конокто болсо таланттуурчу Айбек Бакытбеков, плюс биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызга дагы чакырабыз. Суроолор болсо сөзсүз түрдө жаадырсаңыз болот. Жана ошондой эле 770 96 1025 WhatsApp номерибиз, 61 00 касандары плюс Тумар ЧКТФ медиа портал кызматта. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар Тайм. Тумар радиосунда, Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо Айбек Бакытбеков, ал эми Тумар Таймдын башкы демөөчүсү Леон бут кийимдер дүкөндөр түйүнү 20 жашта. Бул юбилейдин урматына Леон бардык бут кийимдин жаңы коллекциясына 20% арзандатуу белек кылат. Плюс белектер, кардарларга бонустар. Акция Леон дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында 2018 жылдын 1-сентябрына чейин жүргүзүлөт. Эми Айбек, сандыгыңызды туура эле кармадыңыз. Тилекке каршы сиз утулуп калдыңыз. Программанын жүрүшүндө сигналды 3-4 жолу өткөрүп жибердиңиз, ооба. Эми тапшырманы аткарышыңыз керек. Мага негизи ушу сандыктын ичинде эмне бар экенин кызык болуп эле өткөрүп жибердим го дейм. Анда дароо ачыңыз, кандай тапшырма экен, биргеликте көрөлү. Тумар радиосунда Ачыңыз үчүн. Бисмилла деп ачалы.
жактан жылан секирип чыга албайбы? Андай эмес. Бирөөсүн эле аласыз. Мисмылда. Ачабыз. Мен Фионаны издейм деп жакшылап эле айтпайт белеңиз анан. Мен ошо сандыктын ичинде эмне бар экенин мага кызык болду да. Өзүңүз эле аткаргыңыз келди окшойт ушул тапшырманы. Кудай сактасын эми. Отуруп туруп бурдап бериңиз дейт. Отуруп туруп бурдап бериңиз. Отуруп туруп алдыгы жактан эле отургучту ар жакка жылдырып туруп эле, отуруп туруп эле ырдап берип салбайсызбы? Ооба. Алдыңыздарда Айбек Бакытбеков дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алалы. Жер кыдырган желе сурап бареги. Күткөн жүрөктүн бүтүс муңу бар. Жалгыз сени издеп келет карегим. Сагынычымдын сүйүүрү бар. Бара сага, бир сага. Байлап жанымды бакыт каалайын. Жан сага, бир сага. Жанып күйүп, жылыз болуп жанайын сага. Болду Айбек. Азаматсыз. Негизи Бул дүркүрөгөн кол чабуулар сизге арналат Айбек. Мында жакшыраак чыгат экен да отуруп туруп. Азаматсыз. Айбек, эми биздин программабызга келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз жана көптөгөн хитерларды күтөбүз. Буюрса, сизге эркен микрофон. Сиздерге да чоң рахмат. Көптөн бери сиздер менен көрүшпөй сагынышып калыптырбыз. Эфириңиздерге чыгарганыңыздарга чоң рахмат жана жалпы эфириңиздер менен, жалпы жааматыңыздар менен ден соолук болуңуздар. Коштошобуз биз. Коштошобуз. Алатоодо саат 19. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү.